Адамдын маңдайына жазылынған балээлерди, кыйынчылыктарды тосуп калууда дуа сөзсүз түрдө таасири бар. Кимде ким Роббуна дуа кыла турган болсо, Кудай Таалам ошол жазылынган жамандарды кетирип, эгер дуа кылбай койсо, ошол жазылынган жамандардын башына түшөт деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейт. Кадарды, тагдырды дуа гана кайтарат дейт. Эгер жамандык келе турган болсо, дуа менен кайтарып алса болот дейт. Өмүрдү жакшылык гана узартат. Адамдарга жакшылык кылсаң өмүрүң узарат экен. Ошондой эле бир адам ырыскысынан алыс болуп калат аткарган күнөөсү менен. Демек, бир күнөөш кылсаң, ырыскың ошондон кесилип калат. Ошондой эле жакшылык кылсаң өмүр узарат. Ошондой эле дуа жамандыкты сенден кайтарганга себеп болот. Ошондой эле башка бир хадисте тагдырды дуа гана өзгөртөт, дуадан башка эч нерсе өзгөртө албайт. Ошондой эле өмүрдү жакшылык өзгөртөт, жакшылыктан башка эч бир нерсе өмүрдү узарта албайт дейт. Сенин дуа кылышың, кылбашың Кудайга маалым, экөөнүн бирөө жазылынган. Бирок сага ыктыяр ушундай берилген. Кудай Таалам ошол ыктыярды кантип тандап пайдаланып, кантип амал кылууңду алдын ала билип койгон.